Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радио Клиника 118 программасы. Студияда Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал курчуй баштады. 15 октябрда коронавирустун 388 жаңы учуру катталган болсо, 16 октябрь күнү 431 оорлук атталды. Өткөн жумадан тарта коронавирустун курмандыктары дагы болууда. Дарыгерлер бул жагдайга байланыштуу элди санитардык талаптарды так сактоого чакырып жатат. Оордан сактануу чаралары тууралуу бүгүнкү программабызда сөз кылабыз. Биз телефон аркылуу Ноокат аймактык ооруканасынын жугуштуу оорлар бөлүмүнүн башчысы Дилшат Мамажановдун кеңештерин угабыз. Дилшат Бактыярович, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына өлкөдө вирус катталгандан бери сиздер мына тыным албай иштеп келе жатасыздар. Июль айларында дагы вирус күчөп көп катталып жаткан учурда сиздердин оорукана башкалардан айырмаланып, өзгөчөлөнүп, өзгөчө бир дарылоо ыкмаларын колдонуп, далай бейтаптарды сакайтып чыгардыңыздар эле. Бул ирет дагы кайрадан вируска чалдыккандардын саны көбөйүп жатканы статистикалык маалыматтардан улам белгилүү болуп жатпайбы? Мына кечээ күнү Ош облусунда 50 учур белгилүү болсо, бүгүн болсо маалыматтарда 147 деп берип атышат. Бул жолу вируска чалдыккандар мурдагылардан эмнеси менен айырмаланып жатат? Азыр кандай болуп атат абал сиздерде? Абал азыр мурдагыдай эле кайра көбөй башталды. Кырдаал, конечно, жакшы болбой атат. Бүгүн дагы көрүп атасыңар, статистикада уже 431 берип атат. Бул пандемия учурунда дагы средний показатель болчу эле. Азыр эми жогоруга көтөрүлүп кетти, бирок кичине информационный жактан, анан өзүбүздө адамдар кичине сезиш эмнеси жоголуп кетти. Ошон үчүн эч ким серьезно мамиле кылбай атат. Ошон үчүн кырдаал ошондо кетип атат. Бизде дагы Ноокатта дагы уже көбөйүп, юг боюнча, Ош область боюнча аябай көп чыгып кетти да. Анан Баткенский область дейт, Баткен областында дагы көп чыгып баштады. Бүгүнкү күндө ооруканада канча бейтап дарыланып жатат? Биз, конечно, администрация жактан бизде аябай жакшы камсыз кылат. Буга биз даярданганбыз, потому что бизде коронавирус келсе биринчи очередте ошо биз жакка келет окшойт. Биринчи келген дагы бизге келген, азыр дагы бизден башталып атат. Бизде аябай көп, азыр 100дөн ашык эле оорубуз бар. Бирок камсыздоо эмнелерибиз администрация жактан жакшы эле берип атат. Пока бизде контролдобуз, биз контролдон чыкпай бар жогубуз. Жетиштүү болуп атат. Бүгүнкү күндө деле ушул вирус тууралуу бир кеңири маалымат берүүгө зарылдык жаралып атат. Адис катары айтсаңыз, сиздерге азыр келген бейтаптардын арасында мурда ооруп кайрадан ооруну жуктуруп алган көрүнүштөр болгон жокпу? Азыркы учурда аябай ушундай курч суроо болуп атат. Бул баягы официалдуу сайттардан окуп атабыз. Бизде мисалы Англияда азыр повторный заражение болуп, повторный ооруп бир адам каза табыптыр да. Ошон үчүн бизге дагы келип атат. Экинчи жолу жуктуруп алып, экинчи жолу жуктуруп, анан ол каза болуптур, биринчи адам. Бизге дагы мурда ооруган пациенттер келип кайрылып атат. Бирок алардыкы уже башка жагынан жалоп келип атат. Мени моодегим оорутат, же болсо жөтөлүм кайра башталды дегендер аябай көп болуп атат бизде дагы. Ошон үчүн буну мурдагы интервьюларда айтканыбыздай, реабилитация бизде анча жакшы серьезный мамиле эч ким караган жок. Анан могу Кыргызстаныбызда политический кырдаал боюнча дагы эч ким көп нерсеге карашпады. Ошон үчүн может бизде кайрадан көбөйүп, повторный случайлар көп келип атат. Дилшат Бактыярович, мына кайрадан ооруп келип атат деп атпайсызбы? Анан бул жагдайда мына коронавирусту экинчи жолу жуктуруп алууга болот жана ал биринчиге караганда өтө оор болорун мына Америка окумуштууларынын изилдөөлөрүнүн жыйынтыгы көрсөткөнүн мына угуп атпайсызбы? Сиздер эле окуп атсаңыз керек. Анан ошол эле учурда буга чейин мындай тескери буга пикирлер дагы айтылды эле да. Экинчи жолу жуктуруп алганга болот, бирок эми экинчи жолу ооруганда мурдага караганда жеңил эле өтөт деген дагы мындай бир пикирлер айтылды эле. Сиз эмне дейсиз? Конечно, бул коронавирус жаңы оору экен, биз эч ким билбейт экенбиз. Буну алдын алыш өтө аябай кыйын экен. Ошон үчүн мурда айтып элек, эгер ооруган болгон болсоң, кийин оорубайсың, антителаң чыгып калат. Анан азыр лабораторияны тапшырсак антитела чыгып атат, анан маска такпай эле мен оорубайт экенмин деп ишенип жүргөндөр көп да аябай. Ал нерсеге көп ишенич дагы болбойт азыркы учурда. Мен как адис катары айтам. Бул коронавирус бир жолу жуктургандан кийин организмди полный откусуп коет экен да, бул как организмди слабый кылып коет экен. Анан кайра бул бир жыл айланып келди да. Айланып келип бул мутация болуп кеттиби же башка
башкача келдиби, бирок ошого кайра жуктурбаштыкты гарантиясы жок. Азыр эч ким гарантия бере албайт, жукпайт деп эч ким айта албайт. Ошон үчүн адамдарга айта кетерим, ошо маскаларды как положено мурдагыдай эле дистанция сактап масканы тагып жүрүшкө суранып келет элек да биздерге. Азыр анан калса мына күз айларында биз дагы буга чейинки программаларыбызда дагы айттык элек, сөз кылдык элек, грипп оорусунун сезону келе жатат. Азыр курч кармаган респиратордук вирустук оорулар дагы катталып атпайбы. Бул учурда эмне кылуу керек? Анткени эгерде коронавирус менен сасык тумоо экөө биригип кете турган болсо, анда дагы оор болушу мүмкүндүгүн дагы айтып атпайсыздарбы? Ооба, азыр именно ошо күз убактында мен мурда дагы айта кеткенмин. Азыр Кыргызстанда именно могу инфекционист жугуштуу оорулар адистери аз да. Анан бул нерсени мен айта кеткенмин. Эгер азыр күз келип грипп башталып же болбосо обычный пневмониянын дагы сезону азыр да, ошону диагностика деп коет. Буну айырмалаш керек, айырма кылышты билиш керек да. Жугуштуу оорулар адисинен башкасы азыр кыйналып калат. Ошон үчүн азыр грипп келеби, пневмония, жөнөкөй бактериальный пневмония келеби, баардыгын коронавирус кетип калышына, анан ошон үчүн статистикабыз дагы көтөрүлүп кетиши коркунучу бар да. Ошон үчүн инфекция адистерине бизде Кыргызстанда аз эле да. Мисалы могу Ош облусунда аябай аз, биздин коллегалар аз да, именно инфекционисттер. Бишкекте дагы ошо республиканский инфекционный больницада эле адистер бар. Ошон үчүн азыр эми нагрузка ошо жугуштуу адистерине аябай оор мезгил келип калышы мүмкүн да. Дифференциация, буну ажыратыш кыйын болуп калат. Ошон үчүн ушул кырдаалышууга кетти. Дилшат Бактыярович, мына сиз адис катары түшүндүрүп берсеңиз, респиратордук вирустук оорулар көп эле катталып атат. Кантип айырмалаш керек? Курч кармаган вирустук респиратордук ооруда кандай болот? Сасык тумоодо кандай болот? Коронавирус кошулуп кетсе анда оор болот деп атабыз. Ушунун айырмачылыктарын түшүндүрүп берсеңиз, биз кайсы белгилерден улам буларды мынтип баамдап, ажыратып, анан кийин мындай бир дарылануу, алдын алуу, сактануу чараларын да көрүп башташ керек да. Сасык тумоо менен коронавирусту ажыратыш аябай кыйын болот. Эми сасык тумоодо дагы жыт сезимдери жоголуп кетет. Бул не только коронавируста жыттарыңыз жоголуп кетет, же болбосо вкусовый дам сезбей калышы мүмкүн. Бул сасык тумоодо дагы ошондой болот. Потому что бул ошо мурунду, оозду, респиратордук да бул дагы. Ооба. Ошон үчүн сасык тумоо мурдуңар агып, ошондой симптомдор пайда болот да, оозуң арды ичи кызарып калып, жутум ошондой болот. Коронавируста бул курук мурдуга акпайт, көздөрү кызарбайт. Ошон үчүн коронавирусту айырмалаш үчүн муну биринчи очереден ошо специалистке барыш керек. Инфекционист же кандай специалист болсо дагы ошого кайрылыш керек. Башында эле азыр көп учур чыгып атат. Мен грипп болуп калыптым, эчтеке болбойт, бул коронавирус эмес, мен грипп эле болуп калыптым деп көтөлүп жүрүп, кайра 4-5 күн, 6 күндөн кийин мага чалышып атпайбы, ушундай болду. Эмне болдуң эле десек, ооруганмын, ушундай мурдум бүтүп калды эле, кыйналып жүрдүм эле деп. Анан коронавируске тапшырган болсо, коронавирус положительный чыгып атат. Ошон үчүн буну специалист билбесе, эгер специалист рекомендация кылбаганча, буну эч кандай айырмалаш жөнөкөй адамга аябай кыйын болот. Ооба. Демек, эгерде мурундан суу куюлуп, башы ооруп, ушундай бир белгилер байкалып калганда эмне кылуу керек? Адиске баруудан мурда үй шартында эмне кылыш керек? Өзү негизи, ошо респиратордук оорулардын негизиси өзү таза суу менен же болбосо дисвода деп коет. Ошо менен мурунду чайкаш керек. Мурунду, оозду чайкаш керек көбүрөөк. Вирустар мурдубуз менен оозубузга отуруп калат. Ошон үчүн баягы биз өзүбүз дарат кылабыз го. Ошондой эле дарат кылып атканда мурдубузду ачуусун баягы суу менен жууп, постоянно өзүбүздү эмне кылып турушубуз керек, тазалап турушубуз керек. Күндө 5-6 жолдо мурдубузду чайкап турушубуз керек. Көп суюктук ичип турушубуз керек. Суюктук бул вирустарды чыгарып берет, организмден чыгарып берет. Анан кийин, конечно, буга профилактика, азыр гриппке профилактика вакциналар келген, бирок вакциналар эч кимге жетпей атат. Эми вакцина дагы бул не деп коет, бул баардыгы дүйнө жүзүндө гриппке каршы эмес да, бул 1-2 түргө эле каршы. Кокустуктан ошол түрү келип калган болсо, анан жардам берет. Башка түрү келип калса жардам бербейт. Ошон үчүн витаминизация, витамин С көбүрөөк ичип туруш керек. Аскорбиновая кислота өзүбүздүкү организмге жакшы эмне болот. Азыр суу түшүп калды.
уже суук түшкөн мезгилинде витамин ичиш керек. Витаминдер суук мезгилинде организмге жакшы сиңейт. Ошон үчүн витамин D, кальций, баардык ошо витамин группа А, Б, Д азыр именно азыр ушул убакыты келди витамин ичип туруш керек. Анан, конечно, дистанция сакташ керек. Көп адам чогулган жерге барбаш керек. Маска тагып жүрүш керек. Ошондой эле биз өзүбүздү сактайбыз. Мына витамин Б, С, Д деп атпайсызбы сиз? Ушул витаминдерди, мисалы үчүн, эгерде мына угармандар эгерде угуп отурган болсо кызыгышат да. Кайдан мына дарыканадан барып алып иче берсе болобу? Обычный дарыканаларда азыр комплексный витаминдер бар баягы. Ичинде баардык витаминдер бар. Кааласаңар обычный витамин D, витамин кальцийлер бар. Азыр жаш балдарды сезону келди. Жаш балдар азыр пневмония болуп ооруйт. Мен педиатрия боюнча дагы иштегенмин көп убакыт. Ошон үчүн азыркы мезгилинде витаминдер, D витаминдерди аз ичиш керек. Балдар азыр рахит менен төрөлүп атпайбы? Ошолорго витамин D жетишпей атат. Ошо айласы менен эле витаминди ортого коюп коюп, как тамак жегендей витаминдерди азыр жейиш керек. Аптекаларды толтура, витаминдер аябай көп болуп кеткен. Ошо витаминный комплекстер десе болот. Женщины, мужчины дегендер бар, аялдарга, эркектерге отдельно алып ичсе болот. Балдарга деген отдельно бар. Ошон үчүн D витамин, кальций, А, Е, Б полностью ичсе болот азыркы мезгилинде. Азыркы время ошого келди, ошол мезгил азыр витаминдин мезгили келди азыр. Оозду чайкап, вирусту ары карта өткөрүп жибербегенге аракет кылыш керек деп сиз кеңеш берип атпайсызбы? Анан кайсыл учурда дары ичип жана кошумча мисалы жөтөлүү дагы пайда болуп кетет да. Ушул учурда, ушул жагдайда эмне кылыш керек? Мисалы тез илимде жөтөлгө өтүп кеткен учурлар болот. Бул азыр айтып атпаймынбы? Көзүңөр кызарып, тамак ооруп баштайт, мурун бүтүп же болбосо куюлуп баштаганда, бул уже сигнал берилип атпайбы? Бул сигнал уже лечение кылыш керек, башташ керек деген өзүнө эми ар бир адистин өзүнүн схема лечениясы бар. Ошон үчүн буну калдырбай эле ошо адиске кайрылыш керек биринчи очередтен. Азыр адистерге кайрылуу телефон аркылуу, онлайн аркылуу көп азыр жолдору бар. Ошон үчүн кеңеш сураш керек. Эмне кылышым керек? Мисалы адамдык аркылуу өтөт да. Жаш балдардыкы башкача өтөт, чоңдордуку башкача өтөт. Ошон үчүн билбей туруп өзүңөр амоксициклин ичип алатат азыр. Анан кийин анаферон ичип атат, же бирдемкелерди промбиксин, амбраксол бирдемкелерди ичип атпайбы? Алар кийин таасир этпей калат да. Өзүнүн оорунун өзүнүн этапы бар. Ошо биринчи этапында эчтеке ичиштин кереги жок. Антибиотикти кереги жок. Мисалы, сасык тумоого антибиотик жардам бербейт. Сасык тумоо бул вирус. Антибиотик бул бактерияга каршы. Ошон үчүн бул пневмония болгондо эле ичиши мүмкүн. Буга чейин ошо мен айткандай мурунду жакшыраак тазалап, оозду тазалап, анан кийин көбүрөөк суюктук ичип, организм кичине өзү күрөшүш керек. Эми кокустуктан пневмонияга өтүп кеткен болсо, бул адис эле өзү угуп туруп, анан кийин билиши мүмкүн. Пневмония же пневмония эмеспи. Анан кийин антибиотик башташ керек. Эгер жөтөл коштолуп кетсечи, жөтөл коштолуп кетсе? Жөтөл коштолот. Жөтөл, потому что бул вирус да, бул баягы тамакты кычтырат да. Тамакты кычтырганда обычный жөтөл пайда болот адамда. Жөтөл пайда болгондон кийин, пневмонияда жөтөл болбойт. Пневмонияда уже температура келет. Ошон үчүн бизде бронхит болду, жөтөлдү, значит, бул өпкөсү ооруп калыптыр деп антибиотик уже бери баштайт, антибиотик аркылуу түрүнө ичип баштайт. Анан кийин уже антибиотикке таасир этпей калгандан кийин уже пневмония менен келишип калат. Анда уже лечение кылыш үчүн уколдор жасаш керек, уже цефтрексонго өтөбүз же андан күчтүү антибиотиктерге, күчтүүгө өтүп кетебиз. Анан кийин эч кайсы антибиотик таасир этпей антибиотик издеп жүрөбүз. Ошон үчүн биринчи очередтен адиске обязательно онлайнбы же болбосо барыппы, биринчи симптомдор пайда болгондон кийин барып адиске жолугуп кеңеш алып келиш керек. Болбосо болбойт. Антибиотиктерге болгон мындай туруктуулук деген бул өтө коркунучтуу да, э? Албетте, коркунучтуу да. Анан кийин оорулар көп да. Азыр бул күз келдиби, кийин кыш келет. Кышта дагы оорулар бар, өзүнүн оорулары. Организмде антибиотик отургузат да, организмди слабый кылып коет. Кийин ооруп калган болсо, ошо антибиотик таасир этпей калат. Таасир этпегенден кийин ондан да күчтүү антибиотик эми 5-чи поколение деп коебуз, 5-чи поколенияны уже биз алып атабыз. Азыр коронавирус менен лечение кылып аткан уже 5-чи поколение, акыркы поколенияны иштетип атабыз.
а кийин кандай кетебиз аны билбейбиз да. Ошон үчүн үйдө алар ичип уколдоп өзүнүн эми мода болгон азыр цефтраксон, цефазолиндер бар да. ооба. Ошолорду уже сайып бизге келип атканда ол цефтраксон, цефазолин дегендер тоже акыркы поколениялар, ошо 3-4 поколение. Анан бизге келгенде уже акыркы поколениеге өтүшкө туура келип атат. Кийин бизге лечение кылыш аябай кыйын болуп атат. Мына сиз жогоруда айтып атасыз, вакцина грипптин түрүнө жараша. Эгерде ошол түрү болбосо анда таасир бербейт деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда вакцина божомолдонот да алдын ала. Быйыл грипптин мисалы үчүн кайсыл түрү болот? Ошол түрүнө жараша да вакцина алынып келинет да. Вакцина ал жакшы нерсе. Вакцина мен ар дайым өзүм балдарыма дагы өзүм дагы вакцина алып жүрөм. Бул эпидемиологдор бизде жакшы эпидемиологдор иштейт өзү. Аябай адистери күчтүү. Примерный кайсы грипп келишини, кайсы нерсени билишет. Ошого каршы вакцинаны бизге алып келишет. Бул алдын алуу. Эми кокус бакында айланып башкача келип калышы мүмкүн. Бул өтө аз вероятности бар да. Ошон үчүн булар кайсы грипп келип атканды примерно билишет. Ошого бизге жөнөтүшөт. Эгер вакцина алса, грипп сасык тумоо кичине жеңил өтүп кетет. Бул вообще оорубайт дегенди билдирбейт. Жеңил өтүп кетет, жеңил формада өтүп кетет. Ошон үчүн осложнение бербейт. Ошон үчүн бул вакцина аябай жакшы нерсе. Мен үчүн, лично мен үчүн. Эми бул адамдар бар да, вакцинаны жаман көргөндөр бар, вакцинаны жакшы көргөндөр бар. Ошон үчүн мен аларга айта кетерим, вакцинаны зыян, именно ошо грипптин вакцинасы зыян жери жок. Коронавирустан мурда айыккандарга көзөмөл кандай жүргүзүлөт? Алардын калыбына келүүсү, мисалы, сиздерде өзүңүздүн тажрыйбаңызда кандай болуп жатат? Анткени буга чейин дагы айтылды эле, калыбына келүү бир 2-3 айга созулат депчи. Реабилитация учурунда сиздердин адистердин берген кеңештерин бейтаптар кандай аткарып жатат? Реабилитация аябай кыйын болуп жатат. Ошо менде марттан бери лечение алып келгендер дагы бар. Бүгүнкү күндө бүгүнкү күнгө чейин ошолор дагы бар. Олардын арасында жаштарым бар. Жаштар дагы чөтөлүп, дагы эле ичи ооруп же кандайдыр ар кыл симптомдор чыгып кетет да. Жаш балдардан, ошо жаш адамдардан давлениясы көтөрүлүп кеткендер аябай көп болуп атат. Анан сахар көтөрүлүп кеткендер көп болуп атат. Ошон үчүн реабилитация аябай кыйын болуп атат. Буга бир ооруга учураган адам кийин өзүн тетик жүрүшүгө өтө аябай кыйын болуп атат. Демек, алар ушул реабилитация учурунда кандай эрежелер сакташ керек? Эмнеге өзгөчө бейтаптар көңүл бөлүш керек? Сиздер кеңеш бересиздер да. Демек, ошол сиздер берген балким кеңештерди аткарбай жаткандан улам ушундай жагдайга кептелип атабы? Азыркы учурда мен көп чалып атат мага. Сен баштан эле эми реабилитацияда бергиле деп. Ооба. Анан көп адам нервный келип атпайбы? Нерв системаны бузуп атпайбы? Мен үйгө барсам башкача нервтенам, нервим чатак болуп атат дегендер көп болуп атат. Анан кийин отдышка, дени кысылгандар көп болуп атат. Ошолорго айта кетем, как раз ошо нерв системадан бузулса, невропатологдор бар бизде. Невропатологдон курс лечения алып туруш керек азыр. Эгер дени кысылган болгон болсо, бул таза абага чыгып, кичине физический нагрузканы аздан көбөйтүш керек. Биздикилер сразу көрүп атпаймынбы, жаш нелер адамдар бүткөндөн кийин, лечениясы бүткөндөн кийин футболго чыгып кетет. Же болсо футбол ойноп бир жака кетишип калып атат, нагрузканы аябай күчтүү кылып атат. Аны аздан көтөрүш керек. Биздикилер нагрузканы бат эле берип, өкпөсүн кыйнап коюп. Ошон үчүн бунун өзүнүн схемасы бар. Аябай секин схемадан көтөрүлүп чыгыпса, реабилитация болуш кыйын. Азыр бизде 80%, 70% өкпөлүк поражение келип атпайбы? Алар 3 ай, 4 айда сакайбайт да. Алар минимум 6 ай керек оларга. Аларды схема менен жүргүзүш керек. Ошон үчүн убакыт көп кеткен себебинен адамдар уже кайрылбай коюп атат да, зээлип кетет. Демек, реабилитациянын узактыгы адамдардын өзүнө болгон мындай бир мамилесине байланыштуу болуп атат десек болобу? Ооба. Өзүнүн мамилесини кандай, өзүнүн денесини жакшы көрсө, ошончолук бат сакаят. Кийинки катталып аткандардын арасында да сиздерге келгендерди айыктырып чыгарып атасыздар да. Анан ошо реабилитация учурунда эмнеге айрыкча көңүл буруш керек? Бизде кеңештерибиз, конечно, ар ай сайын
өзүңдү семейный врачыңа барып тур дейбиз, режим сакташ керек. мисалы Давлениясы барларга шор нерсе жеп болбойт, ачуу нерсе жеп болбойт. Сахары барларга сахарды азайтыш керек, контролдош керек. Эгер абсолютно эчтекеси жок адамдарга болгон болсо, бул таза абага эртең менен саар чыгып упражнениялар, өзүнүн упражнениялары бар, ушул упражнение үйрөтүп коебуз, мындай кыласың деп үйрөтсөк, ошону 2-3 ай кылгандан кийин өзүнүн абалына келет. Андай өпкөнү өзүнүн абалына келгендер менде дагы бар, ондай бейтаптар бар бизде. Ол 55-60 жаштагы кишилер дагы уже өпкөсү таптаза риңден кете тартса, уже жок, эчтеке жок, таптаза болуп калыптыр. Ошондой учурлар дагы бар. Алар өзүнүн денесин жакшы сактаган, жакшы көрүшөт. Ошо биз айткан рекомендацияны алар аткарышкан. Ошон үчүн реабилитация жакшы болуп кетти. Главное, эгер кан тамыр оорулары болбосо, кант оорусу болбогон болсо, же болсо хобл деп коет, хронический болезнь өпкөлөрдү болбогон болсо, аларды реабилитация кылыш оңой эле. Кимде ошону сахар, ошо кан оору бар ошолор болсо, алар кыйын болуп атат. Аларды 6 айдан баштап 1 жылга чейин караш мүмкүнчүлүк болуш керек да, өзүнүн караш керек. Аларды эми специальный биз өзүбүз, бизге чалышта биз өзүбүз специальный схема чечип беребиз. Ошо схема менен кетип анан реабилитация кылабыз. Биз, конечно, кеңешибиз режим сакташ керек. Алкоголь употреблять этпеш керек, сигарет чекпеш керек. Физический нагрузканы аябай көп кылбай, аста кылып туруп, секин чыгып кетиш керек. И плюс эртең менен таза абага чыгып, ошо таза абада гимнастика жасоо. Коронавирустун эгерде мындай бир белгилери жок өтүп жатса, анда кандай кылуу керек? Балким бир нерседен улам баамдаса болобу? Белгилери жок болгон болсо, ал бир организмге бир таасирин тийгизип калбайбы деген сөз да? Калат, конечно, калат. Бул бесследный деп коет, бул бесследный кетпейт. Бул өзүнүн бир несине көрсөтүп келет да, бул коронавирустун ошончолук жаман нерсе, жаман жери ошо экен. Өзүнүн бир знакын калтырып кетет экен. Бессимптомно деп коет, бул жеңил формада өтүп кетет дейт. Бул эми вирусту, количество вирусов организмге түшкөнүнү билдирет. Аз түшсө, организм билдирбей ошо вирусту жеп коюп, ошо вирус өзүнүн ишин кылып чыгып кетет. Эгер көп вирус, количество көп вирус түшүп калган болгон болсо, анда уже тяжелое состояние болуп калат. Организм ого күрөшө албай калат. Вирус көбөйүп кетти организмде. Ошон үчүн ким бессимптомный, легкий течение өтүп кеткен болсо, значит, вирусту количествосы аз түшкөн организмге. Ошон үчүн этият, даже бессимптомный өтүп кетсе, этият болуш керек. Может быть, кийин дагы кайра повторный болуп калышы гарантиясы жок да. Дилшат Бактыярович, мына бүгүнкү күндө сиздер мындай дарылоону кандай жүргүзүп жатасыздар коронавирус менен ооруп келгендерге? Мурда буга чейин өткөн июль айларында жанагы оору көп катталып турган учурда сиздер бир өзгөчө ыкмаларды пайдаланып дарылоо жүргүзүп, көп бейтаптарды айыктырып чыгардыңыздар эле. Азыр ошол ыкмаларды колдонуп жатасыздарбы? Кандай болуп атат деги эле дарылоо, кандай жүрүп жатат? Ар бир оорулууга өзүнүн ыкмалары болот. Оор формаларды биз эми көрө берип, көзүбүз дагы үйрөнүп алды да. Биз адамды состояниясына карап эле билип койтабыз азыр кандай состояние, эмне берсек жакшы болуп кетет деп. Эми 8-9 ай болуп кетти уже. Биз 9 айдан бери ушу коронавирус менен жүрөбүз да. Көзүбүз дагы үйрөнүп калды. Ошо ыкмаларды биз колдонуп атабыз. Кислородотерапиябыз кетип атат. Кислородный терапия эң биринчи очередте ошо жардам берет. Анан, конечно, бипап аппараттар бар. Бипап аппараттар бул баягы масочный режим коюп коюп, маска менен под давлением беребиз, өпкөлөрдү ачабыз. Эми олар оор абалда болгон болсо, ошолорго беребиз. Калгандары ошо эле антикоагулянттар, кардиомагнилдер, клександар, анан керек болсо антибиотиктерди берип атабыз. Ошол ыкма менен эле кетти, эч кандай изменениябыз жок пока. Бейтаптар мындай бир грипп менен, сас тумоо менен ооруп калган болсо, дарыгердин айткан кеңештерине мындай кулак салбай, ошол эрежелерди сактабаган болсо, оор жагдайга кептелип, ошол дагы бир коронавируска дагы мындай өтүп кетүү ыктымалдыгы болушу мүмкүнбү? Обязательно мүмкүн. Мисалы, сасык тумоо бизге ооруп атабыз сасык тумоо менен. Анда эч кандай эрежелерди сактабасак, сасык тумоо өзүнүн ишин кыла берет, организмди ал дагы откузат да. Иммунитеттер, полный биздеги иммунитет ошо сасык тумоого карап калат. Сасык тумоого карагандан кийин бул жакта коронавирус аябай көп болуп атпайбы, биз азыр эч кандай эрежелерди сактабай атабыз. Коронавирус жугуш шансы аябай чоң болуп калат.
Ошон үчүн сасык тумоодон кийин коронавирус менен ооруп калыш бул өтө эле оңой. Анткени коронавирус менен ооругандар дагы мындай көп эле жүрүшөт да бизде. Ооба. Жана билбей ооруну ташып жүрүүчүлөр дагы бар да. Аябай ооруну ташып жүрүүчүлөр даже биздин балдарыбыз, жаш балдарыбыз ошондой ташып жүрө берет алар. Антителалар жок да алар оорубайт деп айтпадык да. Бизде көпчүлүк ондой болгон жок да. Бизде мисалы жаш балдарды көп көргөн жокпуз. Бирок алар ташып жүрүүчүлөр да. Ошон үчүн эмнеге бакчаларды ачып айтат, эмнеге мектептерди ачып айтат? Алар ташып жүрүүчү болуп калат экен да. Ошон үчүн мектептер дагы пока жаап коюшкан. Айрым бир булактарда дагы буга чейин дагы айтылбады беле? Коронавирустун экинчи толкунунда мындай балдар көп ооруйт экен, анан оорутат экен деп, анан балдардын дагы мындай арасында өлүм учурлары көп катталат экен деген дагы божомолдор, имиш-кептер социалдык тармактарда көп жарыяланды эле. Жаш балдардыкы Кавасаки деген оору чыккан эле. Кавасаки деп коюшкан. Бул дагы пневмониянын бир түрү да. Бул пневмонияга окшоп кете турган, бирок бул кожный заболевание, баягы өзүнүн специфический симптомдору болот ону денеге бир кызыл нерселер ташып кетип, аны дифференциация кылыш көп адам кыла албайт. Бул кожный дене оорусу, баягы тери оорусу деп көбү эмне кылат? Адашып кетет. Ошон үчүн пока азыркы учурга коронавирус менен аябай катуу ооруган жаш балдарды мен учур болгон жок азыр менин практикамда. Билбейм каякта кандай болуп атат, бирок менин практикамда болгон жок. Бирок болуп калышы мүмкүн экен. Биринчи толкунда келгенде бардыгы жаш балдар өзүнүн организмине ошо вирус киргенде кирип антитела может пайда болгон. Азыр эми экинчи толкунда биз дүйнө жүзүнө бир айланып келди да вирус. Кандай келди биз билбейбиз. Ошон үчүн ошо антителалар эми ойгонушу мүмкүн. Эгер кокустуктан жуктуруп алса, ошо антителалар ойгонуп туруп, реакция болгону бул значит уже организмде антитела пайда болду, ошол вируска каршы иштеш эмнелери жолдору ачылат да жаш балдарда. Мүмкүн болушу мүмкүн, бирок бул дагы примерно азыр айтылган нерсе да. Мына сиз адис катары билесиз да, ушул Кавасаки деген эмнеси менен коркунучтуу? Эми ал дагы ученыйлар айтышты да, ошону биз дагы окуйбуз. Эми терге чыгып кеткен баягы кызыл нерселер бул кан тамыр ооруларына алып келет экен да. Бул дагы коронавирус дагы ошондой эмеспи? Кан тамыр ооруларга алып келип, полный тромб кылып коет. Ошон үчүн жаш балдарда дагы эгер тромб болуп калса, тромб жарылып кеткен болсо, ошо денесине чыгып, баягы кызыл болуп чыгып кетип атпайбы? Ошон үчүн Кавасаки дагы коронавируска окшотушуп, бул жаш балдарды оорусу деп айтышып атат ученыйлар. Ошон үчүн бунун дагы лечениясы ошондой эле пневмонияга алып келип коет, тромб алып келип коет. Ошон үчүн бир кыл деп жаш балдардыкын Кавасаки деп коюшту да. Тромб пайда болуп калса, анда сөзсүз түрдө убагында жардам көрсөтө албай калса, өлүмгө учуратып коюшу толук ыктымал да. Ооба, аябай ошо Кавасакинин жаман жери дейт, өлүмгө тез алып келет экен жаш балдарды. Буну Казакстанда көп учурлар катталыптыр. Анан бизде коллегалар бар да, ошолор менен кеңеш сурап эмне кылсак болот десе, алар дагы айтышып атпайбы, бул аябай жаңы экен оорулуу. Ошон үчүн биз дагы кыйналып атабыз. Эми протоколдор чыгып атат, протоколдорун жөнөтүшүп атат. Эми ошол протоколдор менен биз кичине окуп таанышып атабыз. Көпчүлүк азыр коронавирус тууралуу көбүрөөк бир маалыматтарды алып, кабардар болуп калбадыбы эми марттан бери? Өз алдынча кээ бирлер коркуп кетет, өз алдынча анализ тапшырып ийген дагы учурлар болот да. Деги эле ушундай өз алдынча дароо анализ тапшыруунун канчалык кажети бар? Эми азыр ПЦР анализи тапшырат. Ооба. Эми ону өзүнүн убакыты болот. Качан тапшырыш керек? 14-төн 21 күнгө чейин ичинде аралыгында инкубационный период, көрүнбөгөн периоду болот. Ошондо тапшырып алса чыкпайт. Андан кийин тапшырса чыгып калышы мүмкүн. Мисалы, мен онлайн консультация берем да. Бишкектеги пациенттер бар, көп нелер бар. Мисалы, эки үй бүлө апасы менен анан чоң энеси ооруп калыптыр. Экөө дагы бир үйдө жашайт, бир комнатада жашайт. Экөө ПЦР тапшырса, бирөөсүнүн положительный чыгып атат, бирөөсүнүн отрицательный чыгып атат. Мындай нерсе мүмкүн эмес да, болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн ПЦР анализди айтышып атат, 50/50 эмнеси бар. Гарантиясы бар, чыгыш гарантия. Бирок биз клиникасына карайбыз, кандай оору болуп атат. Ошон үчүн заранее өзүнчө эле барып алып, анализ тапшырып, оны анализ тапшырган менен пайдасы эмне? Хорошо, билдиңер положительный чыкканын. Баары бир ошо адиске келесиңер. Андан көрө ошо адиске барып,
тапшырсам болобу же болбойбу деп сурасаңар, анда полезный болот да. Анда уже кичине акчаңар эконом болот, же болбосо убактыңарды уткузбайсыңар. Жөндөн жөн барып алып эле тапшырганыңар менен ал эч кандай не келтирбейт. Мындай анализден дагы чыкпай калып, а бирок убакыт өткөндөн кийин ооруп калган учурлар да болгон да. Демек, Ошон үчүн адамдын ооруп калган адамдын өзүн көрүш керек биринчи очереден. Адиске барса өзү көрөт. Бул симптомдорун аныктайт. Канча күн болуп туруп эпидамнез деп коет, сурайт. Качандан бери ооруп атасың, кайериң ооруп атат, анан кийин анализ тапшырыш керек деп. Бул жөндөн жөн барып алып анализ тап 3-күн күн эле мурдабыз кичине агып калса, көзүң кызарып калса анализ тапшырыш кереги жок да. адистик эмне кеңешиңизди берет элеңиз? Мына бүгүнкү күндө дагы иммунитетти бекемдеш керек, ошол эле мындай тынч уйку керек деп атабыз, кайсы гана ооруну болбосун алдын алуу үчүн стресстерге кабылбай, депрессияга чалдыкпай, ар бир мындай бир эрежелерди сактап жашаш керек деген мындай кеңештериңиздерди берип атпайсызбы? Сиз инфекционист адис катары эмне кеңештерди айтасыз мына азыр ушул тапта? Ата-энелер дагы балдарды кандай караш керек, кандай жагдайларга өзгөчө көңүл буруш керек? Эми биринчи очереден мурда биринчи толкун болгондо биз айтат элек дистанция сактагыла, Ооба. маска таккыла дейт элек. Азыр эми кырдаал башкача болуп калды. Экинчи толкунубузда биринчи очереден Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Эң көп стрессти ошо Кыргызстаныбызда нестабилдүү болгон үчүн көп адам стресс алып атат. Күндө ойлонуп атат, күндө митингдер болуп атат, бири-биринин жанында жүрүп, эч кандай эрежелерди сактабай атат. Ошон үчүн биринчи очереден Кыргызстаныбыз тынч болсун, стабилдүү болсо, нервдеги дагы бар жолу жакшы өзүнө келет. Экинчи очереден албетте экинчи толкун келди. Буга мен точно айта алам. Экинчи толкунубуз башталды. Экинчи толкун башталышына эмне кылышыбыз керек? Кадимкидей ошо бири-бирибизге мамилебиз, бири-бирибиз азыр ар бир инсан атын нерв болуп атат. Бири-бирини көрсүн нерв болушат. Ошон үчүн илажы болгон болсо нерв успокаивающий өзүнүн адистер менен невропатологдор менен кеңеш алып кичине витаминизация кылыш керек. Нервтерди өзүнүн жайына келтириш керек. Социалдык дистанция сакташыбыз керек. Бул банальный болуп калды азыр. Айта берген адамдар айта берет, врачтар ham айта берет. Социальный дистанция дейт, бирок бул аябай серьезный нерсе. Буну социальный дистанцияны сакташ керек. Анан көп жерибиз массовый топтолуп көп нерсе болуп атат. Азыр эми экинчи толкунубуз андан да күчтүү келбесе экен деп ошол коркунучтамын да. Азырда митингдер көп адам, аябай көп адам келди. 10 миң адам бири-бири менен контакт болуп кетти. Ооба. Эми бул нерсе результаты 10-14 күндөн кийин чыгат да. Инкубационный период өткүнчө, ошон үчүн али 10 күн убактыбыз бар. Ошон үчүн азырдан баштап социальный дистанцияны сактап, масочный режимди киргизип обязательно баягы чоң магазиндер киргенде входто эле маскабызды көрсөтүп, ичине чечип койтабыз. Кандай дагы мүмкүн эмес. Антисептикти да обязательно колдонушубуз керек. Антисептикти колдонгонду жакшы жагы быйыл ич өткөк оорулар аз болду аябай. Анан сарык оорулары, гепатиттер аябай аз болду. Биз ошолор менен ар жылы ошол нерселер менен күрөшөт элек. Быйыл статистикада аябай аз. Бул эмне дегени? Бул антисептиканын жакшы жери, жардам берген жерине антисептик көрсөтүп койду. Ошон үчүн антисептик, маска, социальная дистанция и плюс өзүңөр этият кылып, үй бүлөгүн этият кылып жүрсө, витаминизация обязательно азыр суык мезгилинде витаминизация ичиш керек, витаминизация кылыш керек. Ар бириңер витамин ичкиле. Ошого чакырып кетем мен. Баягы сиздер айтып аткан санитардык гигиеналык эрежелерди так сакташ керек. Демек, колду дагы таза жууш керек. Аябай, колду жууш керек. Ошо антисептик менен колдонсоңор, эч кандай оору бизге страшно эмес, эгер ошондой эрежелерди сактаса. Түшүнүктүү. Дилшат Бактыярович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүнкү программабызда коронавирустан сактануу чаралары, ошол эле күз мезгилинде каттала турган сасык тумоо, курч кармаган респиратордук вирустук оорулардан сактануу жолдору тууралуу сөз кылдык. Бизге түз байланышта телефон аркылуу Ноокат аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Дилшат Бактыярович Мамажанов түз байланышта телефон аркылуу сиздерге кеңештерин берди. Ушуну менен бүгүнкү радиоклиника программабыз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар, оорубаңыздар. Ошол бизге дарыгерлер дайыма келип айтып, биздин программабызга катышып айтып аткан эрежелерди так сактооңуздарды чакырабыз. Саламатта туруңуздар.